Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Эркин Европа жана Азаттык радиолорунун жаңы президенти кечээ күнү Дүйшөмбү шаарында Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджидин Мухриддин менен жолугуп, радио Озоди деп аталган Азаттыктын тажик кызматынын ишмердиги, сөз эркиндиги жана журналисттер үчүн ыңгайлуу шарт түзүү маселелерин талкуулады. Эркин Европа жана Азаттык радиолорундагы президенттик милдетти Джейми Флай 1 августтан тартып аткара баштаган. Мурдагы президент Томас Кент былтыр октябрда кызматынан чегинген жана андан бери президенттин милдетин Дейзи Синделар аткарып келген. Дал ошол убакта Синделар Озоди үн алгысы тажик бийлигин жактаган материалдарды чыгарып, журналисттик эрежелерди бузганын моюнга алган. Андан көп узабай март айында Озоди үн алгысынын директору Сожида Жахфарова кызматынан кетүүгө аргасыз болгон, бирок расмий түрдө аны кызматтан алуу ишке жумшак түрдө ашырылып, Жахфарова эс алууга чыкты деп жарыяланган. Андан соң апрель айында Азаттыктын Борбор Азия боюнча регионалдык директору Аббас Джавади дагы пенсияга чыгарылган. Июнь айында радионун президенти болгон Джейми Флай милдетине августта гана киришти жана бул убакыт аралыгында бүткүл радионун башкы редактору Ненат Пейдж дагы пенсияга чыкты деп кызматынан алынды. Мурда ал бир нече убакытка президенттин да милдетин аткарып келген жана мынчалык деңгээлдеги улуттук кадр тазалоо радионун тарыхында болгон эмес. Тажик кызматын жетекчилигин катуу сынга алуу бир топ убакыт мурда башталган. Акыркы айларда казак кызматынын ишмердиги дагы кеңири сындала баштады. 19 августта болсо Кыргызстандын бир нече коомдук ишмери Эркин Европа менен Азаттык радиолорунун жетекчилигине, Америкалык Конгресске жана башка уюмдарга ачык кат жолдоп, кыргыз кызматынын жетекчилигин дагы сынга алган. Бул абройлуу радионун бир нече кызматы Борбор Азиянын ар башка мамлекеттеринин демократиялык коомчулугу тарабынан сынга алынып жатканы радионун ишмердигинде өтө олуттуу жана системалык кемчиликтер бар экенин айгинелейт. Буга чейинки 70 жылдык тарыхында азаттык демократия менен адам укуктарын даңазалаганы менен кадыр-баркка ээ болгон. Бирок азыр абал бир топ өзгөрдү. Мисалга 29 май күнү кыргыз кызматы журналисттик иликтөө деп аталган материал жарыялап, 11 менен 17 жылдар аралыгында Кыргызстанда $700 миллион чыгарылып кеткен деп айткан. Азаттыктын башка кызматтары маалыматты дароо кеңири таратып, ал 700 миллионду бажы кызматынын төрагасынын орун басары жалгыз чыгарган деп жазып чыккан. Бирок автор өзү аны ачык айткан эмес. 700 миллионду ким которуптур? Мен котордумбу, иним котордубу, же менин аялым котордубу? 250 миллион деп атасың. Аны дагы ким которду? Сен баягы эми жооп берейин. Мен программада 700 миллион кайдагы акчалар деп суроо койдум. Бул Матраимовдардыкы деген жокму? Өзүнүн башка интервьюларында Али Токтакунов маселеге Матраимовдордун тиешеси бар экенин билдирип, бул $700 миллион Кыргызстандын бюджетинин жарымы деп бир нече жолу кайталаган. Бирок Кыргызстандын бир жылдык бюджети $2,5 миллиард. 700 миллион болсо 7 жылда чыгарылган. Демек бир жылда 100 миллион болот жана ал бюджеттин 50 эмес 4% түзөт. Андан тышкары Али Токтакунов да Азаттыктын жетекчилиги дагы жакында иликтөөнүн уландысы жарыяланат деген, бирок андан бери 3 ай өттү, эч кандай уланды жок. Колдоруна тиген документтерди дагы Азаттык эч кимге көрсөтпөстөн сындын баарын четке кагат. Азаттыктын президенти эртең Бишкекке келет. Анткени менен маалыматтарды бурмалоо жана мындай текебердик радио кошумча абырой алып келбейт го. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.